коомдук транспорттардын төлөөсүнүн баасынын көтөрүлүшү бул алдын ала элге кабар берилип бир негиздеме болуп эмес эртең көтөрүлөт, ошону түшүндүрмө иштер менен баасын көтөрүш керек. Мен ойлойм, мен жеке оюм бул туура эмес. Себеби дегенде биздин анстагы азыркы күндө жумушчулар абдан көп. Баары үй отурушат. Анан ошондуктан ушул абалга жараша мен ойлойм бул туура эмес. Ошондуктан кайра карап чыгуу керек, элди даярдоо керек. Эгерде аябай кескин түрдө жанагы бензин дистопливо кымбаттап кеткен болсо, ошондо мүмкүн ошого негиздеме берип ошону көтөрсө болот эле. Азыр менимче андай кескин көтөргөнгө мындай эме жок. Бирок ошого эки жакты тең карап, элди дагы алардын көйгөйүн угуп, аларда кандай көйгөйлөр бар, айдоочуларда кандай кыйынчылыктар бар, мүмкүн мэрия тараптан же ушул транспорт башкармалык тараптан кандайдыр бир тоскоолдуктар болуп аткандар, бюрократия, коррупция болуп аткандар, алар дагы бир төлөмдөрдү бирөөгө берип жаткандар кошумча чыгаша катары. Ошонун баарын ачык такташ керек деп ойлойм да. Андан кийин алардын да көйгөйүн чечип берип, андан кийин ошо чогуу чаранын чечимине келиш керек. Мындайда бул ар бир нерсе экономик категория менен баягы рассуждать этиш керек да. Албетте азыр өзүңүздөр баардыгы кымбаттады. Менде бир тараптан көрүп атам маршруттарды, аларда концы с концами не сводят, конечно, кандай ал бизнес. Алда бизнестин бир түрү да, туурабы? Бул жерде биз алардан зависит этпей, шаарга мэрия азыр жакшы кыймылдарды кылып атат. Мына экологиялык таза машиналарды алып келиш керек. Биз көптөн бери айтып атабыз, ушул түтүндүк кайдан чыгат, түтүндүк кайдан чыгат, кандай болуп атат, ушунун баардыгы ушул биз азыр ушу шарттан пайдаланып жакшы кредит алабыз, грант алабызбы, мэрия өзү алып туруп, ушул транспортный секторду өзүнө колдонуш керек. Кайра эле кечке чейин частниктер бул жерде көп акча бар. Ушул акча менен шаар жакшылап туруп, шаардагы жарандарга жакшы шарт түзүп бере турган азыр убакыт келди. Чындыгында 10 сомдон 15 сомго көбөйтүү бул мындай чоң, эбегейсиз чоң деп ойлойм, мындай сразу эле. Балким мана эме эске алыш керек да, эске алыш керек, что бензин бул баягы доллар менен байланышкан маселелер бар, ошон үчүн балким запчасттар дагы ушул чет мамлекеттен алынса, бул долларга алат, а доллардын курсу өзгөрдү. Балким мен ушул айдоочуларды түшүнүп, ушуну айтып атам, көтөрүш керек. Бирок ошону сразу 10 сомдон 15 сомго мен ойлойм бир жөнөкөй жарандарга, эми азыр как жөнөкөй жаран айтып атпаймынбы, бул кымбат. Мисалы үчүн мен көк жар айылынан бияка келген үчүн, мындай түз жорук кеңешке келгенде прямой маршрут жок. Пересадка менен келем. Ошон үчүн мына 15 сом, 30 сом бир тарапка. Обратно тоже 30 сом, 60 сом болот. Анан кийин убакыт көп кетет деп койбоймунбу. Ошон үчүн балким ушул сразу 10 сомдон 15 сомго көбөйтпөй, бөлүп азыр 12 сомго чыгарып, андан кийин да бир аз убакыт өткөндөн кийин дагы бир сом, 2 сомго көтөрсө болобу деп ойлойм. Ошон үчүн бирок сразу 15 сомго чыгарганы мен ойлойм жөнөкөй элдерге оор болот. Төрбөгөнгө аракет кылсак жакшы болмок. Эми экинчи тараптагы бар да, айдоочулар дагы биздин жарандар, алар дагы үй бүлөсүн багыш керек. Ошого бир ортодон бир жакшы бир нерсеге келишибиз керек да. Аларды салыктан бошотуп, эми азыр алардын линияга чыккан үчүн дагы төлөмдөр бар да. Ошолорун жоюп берип, бир ортолукту табыш керекпиз да. Негизгиси ошо. Анан ал эмелердин айдоочулардын дагы бир талабы бар экен. Жанагы пенсия жашындагы адамдарга, анан майыптарга деп саат 6га чейин 5 сом деген бар го. Ошондой тариф бар да. Ошону дагы жоюп бергиле, анткени аябай эметип атат, кыйнап атышат бизди. Түшүп алып атышат 5 сомдон айдагыбыз келбейт деп атышат. Буга кандай пикирдесиз? Элдин социалдык катмары. Ооба, эми муну ошол жерде өздөрүнүн комиссия бар. ЖКХ комиссиясы болуш керек, соц комиссиясы бар, Бишкек шаардык кеңешинчи. Ошол жерде талкууга алыш керек да. Бир убакта монетизация льгот деп, акчалай эле ошол пенсионерлерибизге, социалдык жардам алуучуларга бир жылдар ошентип берчүбүз да биз. Ошол жагын дагы караштырса болот.
ошондо айдоочуга төлөй берет. Бардыгы эле бирдей тарифте 15 сом болсо 10 сом болсо 10 сомдон төлөй берет да. Ал канча төлөгөнүн соцзащита ошол пенсионерлерибизге ошо жардам алуучуларга акчалай түрүндө берип коет да. Ушул жагына өтсөк туура болот эле да. Ошондой айдоочуларды дагы ойлош керек да. Бир жак тарабын да эске алышыбыз керек да. Биринчиден, эгерде айдоочулар ушундай талап койсо, анда бул мэриядан атайын комиссия түзүлүш керек. Ал эмненин эсебинен ошондой булар зыян тартып атат, атайын комиссия чечим чыгарыш керек да. Анан мен ойлойм, айдоочулардын негизги эле бул чыгымы бул күйүүчү май. Бүгүнкү күндө күйүүчү майдын баасы ордунда эле турбайбы? Кайра мына 3 ай мурунка караганда арзандады менимче. Менимче бул көтөрүүнүн бүгүнкү күндө кажети жок. Анан экинчиден, бул жана салондун таза болбогону, бул адам баласы ушундай да, барган сайын жалкоо болуп баратабыз. Ал деген ошол конечкага барганда алар сөзсүз деле күтөт, очередтен күтөт, жарым саат, 1 саат отурушат. Ошол убакта бир 5 минут убакытты кээде тазалап койсо болот да. Анын эч кандай деле сөзсүз эле өкмөттүн эсебинен жууштун кереги жок анычы. Жада пенсионерлердин эмеси боюнчачы? Пенсионерлердин алардын деле саны деле анчалык бүгүнкү күндө көп эмес. Ал мен ойлойм көрүштүн кажети жок. Анын бүгүнкү күндө экономикасынын абалы ушундай болуп турганда, элдин социалдык деңгээли төмөн болуп турганда, мен ойлойм көрүштүн кажети жок. Аларга жардам бере албай атпайбызбы? Ансыз деле. Биринчиден баарыңарды жаңы келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Үмүттөрүбүз жаңы жылда өтө чоң. Өнүккөн мамлекеттерден болуп, өнүккөн элдин үмүтү турмушка ашырылган жыл болсун буюрса. Анан мына биринчи айдын башында мына шаарда бир топ сын пикирлер болуп атат. Бусиктердин жол киресин кымбаттаталы деп, 15 сом кылалы, андан да кымбат кылалы депчи. Мен ойлойм, мындай нерселерди анализдеп, даярданып сунуш кылыш керек. Бир 2-3 багытында токтоп кетсем болот да. Биринчиден, былтыр бул убакта ошол эле солярка, дистопливо бүгүнкү күндөн кымбатыраак болчу. Бүгүн арзан баасы түштү. Бирок запчастары, арендасы туура компаниялардын, айдоочулардын компаниялардын жетекчилери, өзүлөрү, бусиктердин ээлери көп маселени көтөрүп атат. Туп-туура. Бир чети экономиканы ойлосок, налогду ойлосок, көтөрөлү дейбиз. Бирок көтөргөндө жөндөн-жөн көтөрбөш керек. Аны анализдеш керек. Бензиндин баасын, аренданын баасын, анан бусиктер, ошол эле бусиктер, өзүңөр билесиңер, базарга барсаң, кымбатыраак баанын услугасын көбүрөөк аласыңар. Ошол эле мындайча айтканда картошка болобу, алма болобу, кымбатыраагын жакшыраак алабыз. Баа кымбаттаса, айдоочулар дагы милдет алыш керек да. Мүмкүн бүгүн мына смог түтүн деп отурабыз. Мүмкүн бара-бара келишимге жазып дизельный топливодан газовый моторго өтөбү же мисалы электромобилдер эми электро алыс, бирок дизелден газовый моторлорго өтсө болот. Көчө күнү мына комитеттен чоң сын пикирлер болуп биз чакырдык, Газпром коюп берет. Бирок ошондо ойлонуп жасаса, кеңешип кескен бармак оорубайт деп бир чети элибиз каршы болот. Баасы жөндөн-жөн көтөрүлө берсе. Айдоочулардын талаптары да туура. Анан мэрия өзүнчө эле мэриянын жетекчилери кээ бирлер көтөрөбүз же көтөрбөйбүз деп туура эмес. Аны көтөрө тургандын шарты бар, анализин жасаш керек, санаш керек, баасын, арендасын, амортизациясын. Анан ошону сунуш кылып туруп, бааны беките турган шаардык кеңештин депутаттары бар, өзүнүн мындайча айтканда шаардын жогорку кеңеши бар да. Ошолор чечим чыгарып, ошолор бекитип берет. Негизи мүмкүн буга даярданып жасаш керек да. Биринчиден, ал айдоочулардын коюткан талаптарын бир жагынан түшүнсө болот, бирок экинчи жагынан алардын ошол чыкпай коюп, жана талаптарын эл аркылуу, элди кыйноо аркылуу чечкени бул туура эмес деп эсептейм.
кандай болбосун биз ушундай мамлекетте жашашыбыз керек. Бардык маселелерди мындай запасовка менен эмес, башка күнү, башка мындай выходной күндөрү жарым иштеп, жарымы чыгып өздөрүнүн талаптарын койсо мындай туура болмок да. Ал эми айтылган талаптардын бардыгын бул кантсе мамлекет болбосун, кандай болбосун, бул частный болгондон кийин өзүнүн оокатын таап, өзүнүн тамагын таап аткандан кийин сөзсүз түрдө баягы өзүн да таза алып, өзүнүн жанагы болгон ичиндеги нерселердин баарын өзү кылганга өзү муктаждуу. Ошон үчүн биз бунун бардыгын мындай частный жакка бергенбиз да. Негизи эле келечекте биз Бишкек шаарын эле айтайлы, башка жагын эми мүмкүн иштесе иштей бериш керек, бирок шаарда негизи эле бул маршруткалардын бардыгын автобуска, троллейбуска өзгөрткөн ушундай чоң план менен иштешибиз керек да. Ар кандай учурларда ушинтип ар кандай забастовкалар боло бербеш керек, анан ошондой эле мындай ультиматум сыяктуу нерселер боло бербеш керек да биздин мамлекеттечи. Негизи булардын талаптарын эми бир жагынан жана айтып кеткендей түшүнсө да болот. Бирок ошол эле учурда алар дагы туура түшүнүш керек. Биздин ошол льготаларды алуу маселеси же пенсионерлерден алуу маселеси эч качан мындай турбаш керек. Алар дагы өздөрү эртең пенсионер болот. Алардын дагы өздөрүнүн туугандарында мүмкүн жанагындай лоозалар бар болушу мүмкүн, бирок ошолордун баарын эске алыш керек дагы. Мындай нерсеге барбаш керек. Биз мамлекетибизде бул сөзсүз түрдө боло турган нерсе, буну эч качан отмена кылбашыбыз керек. Кандайга жол бербеш керек деп эсептейм.